İştey turgan adamdарды түз чечип кетиңиз. Иштесе иштесин, иштебесе кетириңиз. Бир экеле маселе. Мындай адамдар жыгып атпайт. Мына элдин баары уже кыйналып бүттү. Мен элдин артынан келип отурам. Эгер элдин баары губернатор кереткен баарыбыз барабыз деле. Барыңар барбайлы оголар. Мына мени шайладыңарбы? Мен айыл кеңешинин депутатымбы? Мен элдин үнүн сизге жеткирип атам. Бүт жетекчилер, айыл өкмөттөр, начиная с журналистика, гос администрация барды дейчи, жана берген машинени элге барып, эл кыдырып жүрсүн. Булар болсо эле ой топур, той топур, тиги булар минип жүрүшөт, чалкалапчы. Эгерде ушундайдычы, эл менен барганга булардын убактысы жок. Жок, служебный машинаны минип алып, анан чалкалап жүрүшөт. Эмне чалкалабай? Элди кыдырбайбы? Кандай болот? Кандай жакшы болот? Балалар тырылып атат, эмне болуп атат? Toytun barбы, toytun жокпу деген жокчу. Жолсо үрөнүң барбы деген бир жетекчи жок. Администрация деле берип жүрөт, чалкалапчы, каякта жүргөнүн билбейсиз. Эмне болуп атканын билет. Булар деле жүрөт, чалкалап. Бирден машинени минип алып эле, тиякта биякка жүрөт. Бирок коюшкансыпчы. Айыл өкмөттөр кем боло, монтип айтып коеюн. Адегесам сиз ошону контролго алыңыз. А сиз дагы башы кетем деп эле сиз дагы кош көңүл болуп калдыңыз окшойт, иштеңиз. Биринчи микрофон. Райондук прокуратура менен биргеликте служебный машиналар боюнча карагыла. Эгерде жанагындай фактылар бар болсо, жеке жумушка айдап жүргөндөр бар болсо, алар боюнча чара көргүлө. Мэрия тойгоздуңар. Биздин бюджеттин акчасын асманга чече берип, мына мен азыр кызык нерсени көрүп калдым. Анан жөн эле бетон куюп атат, мына. Жөн эле. Нерге сетка коймоюнча маян бетон сынып кетет. Тойгоздуңар кой, калгандай кыла бери. Мына ойлонуп кабайсыңарбы? Жусум нахрен билет, кыбагыла вообще билет. Тойгоздуңар эми. Класс басып поделить этип койгулай, уксун, жетсин. Мындай халатны кыбайды койгулачы бардыгы. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кызы үчүн чуркап 4 жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Биринчиден мен айта турган сөзүм, мына райондо коэффициент. Атыңыз ким? Әлимхан Бардак, Жүйөк айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Биздин Алай район бийик болуу район болгондуктан мына коэффициент кээ бир айылдар төмөн өтөлөчү. Ушул нерсени бир жогорулатып, кичине бир карап берсеңиз, элдин жашоо туруу деңгээли дагы жогорулап, эл дагы жакырчылыктан чыгып, көптөгөн эмелер чечилмек да. Мына Кыргызстан боюнча 430 айыл өкмөт, эми айыл ошол эмеде мындай кандай десем, эмеге кирген да. Бийик тоолууга. Бийик тоолуу айылдарга. Анан бизде эми Алай районунда жер аз, мал чарбасы бар. Анан мал чарбачылык деле колунда барлар да бар, кээ бирлеринде жок эсептеле. Анан иштеген врачтарыбыз бар, медсестралар, мугалимдер, жана ошондой маданият кызматкерлери. Ушулардын эмесин да карап бир жогорлаганга аракет кылып, Кыскасы, мурдакы коэффициентти дагы көтөрүп кош бергиле деген атасызбы? Жок, өзүнүн 1,45 деген коэффициент бар эле да. Ушуну алып коет деген. Эми 74 айыл кирбей калыптыр да.
Ал айылдар канча деңиз деңгээлинен канча деңгээлде турат? 1.8деби же ылдыйбы? 1.8ден жогору бар да. Анан одан төмөндөрүндө Анда 1.8ден жогору барлар болсо карагыла. 1.8ден жогорунун баары кириш керек. 1.8ден ылдый, анда кыйын болуп калат. Мыйзамга туура келбей калат. Садыргыч, уруксат берсеңиз маалымат берип кетейин. Былтыркы жылы медициналык комиссия түзүлгөн, эмгек министрлигинин орун басары. Комиссия ошол госкартография, геодезия мамлекеттик мекемеси бардык калктуу конуштарды инвентаризация кылып чыккан, бийиктигин аныктап. Ошондо Алай районунда 12 калктуу конуш, анын 6-оосу фактически бүгүнкү күндө жок айыл болуп чыккан. 6 конуш бул 1800 метрден төмөн экендиги аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө урматтуу аксакал, сиздердин коэффициентиңиздер өзгөргөн жок, мурдагы боюнча калган. Эч кандай кооптонуу жок өзгөрүүгө. Бизде мыйзам бар, жанакы 1800дөн өйдө карай бийик тоолуу болот, андан ылдый болбойт деп. Муну биз 2006 жылы мен ал убакта депутат элем, ошол мезгилде кабыл алганбыз бул закондорду. Анан 1 метр жетпей калган айылдар дагы болгон. 1 метр жетпей калган. 1799 метр болуп калып кирбей калган айылдар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ыйлап жүрүшөт. Анан эмегерде ушинтип эле баарын жо бизди азыр калды киргизип кой дей берсе, андай 1000 деген айылдар бар. Анда баары эле кирип кетиш керек болот. Анан мыйзам деген мыйзам, эреже деген эреже. Ошон үчүн буга капа болбойсуздар. Мен Алмазбек Кожоевич Ташкор айылынан болом. Ташкор айылы чегирчик ашуусуна жайгашкандыктан мына Алай районунун жана Чоң Алай районунун 2 районунун босогосу болуп эсептелинет. Мен сизге курултайда дагы айттым эле, толук айта албай, убакыт аз болуп айта албай калдым эле. Биз мына сиздин жарлыгыңыз менен көрктөндүрүү боюнча кече жакында дагы 1000 көчө тектик. 1000ден ашуун көчө тегип тосуп баарын Алай коомуна рахмат, абдан колдошту бизде. Эми ошол жердеги мен жана эле көйгөйүм, биздин ошол бир эле жайлообуз бар, жайытыбыз. Ушуну Казам деген жол меткен жана Нуртейит деген фирма бар. Эми бул бир амалкөй бала экен. Бир туруп бир каякта фирмалардын атын коюп, кайраны жок кылып, эмнени казгантат? Эмнени казгантат? Биздин Сарыташ казабызда ошо жайытыбызды казаптып, ар жерде ойгулап салган. Сарыташ? Ооба, Сарыташ. Жана курулушка колдонгон Сарыташпы? Эгер жайыт жерде болсо, жайыт жер. Анан бул жерде тарыхый күмбөздөр бар. Телеке Батыр деген уксаңыз керек, кайсы бир мезгилдерде мына жерде капчыгайыбыз бар. Ошонун байбичеси Кыңгырак деген. Ошол Кыңгырактын күмбөзү ошол жерде жайгашкан. Анан жакында дагы балдар тартып келишти, ташка жазылган тарыхый жазуулар бар экен. Муну да изилдер. Ошол Кыңгырак байбиченин жаткан жеринде ата-бабаларыбыз жайлоо кыштоо көчүп жүрүп, жайындасы өтүп кеткен каза болгон балдарын ошол жерге көмүп, Балабейт деп аталып калган ол жерлер. Ушул жерлерди мен курултайда айттым эле, кандай бир ушундай кооз жерибизди каздырып жүрсөк, бир жайлообуз, жайытыбыз болсо биз каяка барабыз? Өзү тиргилибиз мал чарбачылык менен болсо. Түшүнүктүү. Аким, уктуңуз да, эгерде жайыт жерде болсо, чындап эле, мындай тоо таш эмес, жайыт жерде болсо каздырбагыла. Анан суунун жээктерин каздырбагыла. Силердин жериңер боюнча 2 лицензияны артка кайтаруу боюнча иш алып барып атат уже. Мен башта берейин бе? Айта бериңиз. Господи президент, урматтуу президент. Маселе оор. Айта берейин. Айтыңыз, баштаңыз. Атыңызды айтып коюңуз. Биринчи маселе. Атыңызды айтып коюңуз, атыңызды. Ош облусуна Каратайга таможня куруп бер. Таможня, эч айтайын. Азыр эле сөз болду. Понял. Экинчи маселе. Оор маселе. Senin kantorun varıp çetile turgan mesele bu. Aytayım mı? Aytыңыз. Ayta öreyin, açık aytayın. Arpatektir ayında çok spor satışı var. Senin altında borç gerek. Cama çok. Bu pişkekte yok. Çolpanata da var. Prezident kurtlayın, Morokko prezident. Adını unutmadım onu. Ana dördüncü mesele can güreş. Arpatektirle güreş. O şoğa beni çoğun babam, çoğun atam Kokon kandının batır vurgun. Balası Belorusya'da dayınsız
аяқсыз болған қара қағаз келген емес. Осы спорт залға Досбай Чанчардың атын қойып бер деген өтініш бар. Үшін атқарсаң. Мақұл, көңіл бір ауыз ата, көңіл бір ауыз. Байтұрып Шырмаш Маданович, мен екі көзім азиз, екі көзім көрбөт. Мен балдардан бербейіңіз, балдардан. Бербейіңіз, ап келет маға. Ап кел бер. Мына кет. Менің екі көзім азиз. Жошол айылында жашаймын өзім. Байтұрып Шырмаш, екі көзім азиз. Мен өте мұқтажмын да. Россияға барып лешеле қылсам болот екен, көзім ашырсам болот екен. Мен азыр 5-6 жылдан бері қиналып жүрем, екі көзім азиз да. Ошоға мамлекеттен жардам болобу деп Садыр Жапаров сізден суранып жатам да, ошоға жардам бербейсіздер. Қанша балаңыз бар? Қанша балаңыз бар? Менде 3 балам бар. Чоң ойғын бұ бары? Чоң ойғын, олар өзімен өзі да, менің аялыма көзілі, башқа ешкім жоқ көзілі да. Бұл жерде тұрасыз бі Гүлчөдө? Жошол айылдың камизинде тұрам. Ошоға мен қадырасым жетпейді, ақша еме... Асқат бар ма? Еме, операцияға ошоға жардам берсеңіздер болады, Россияға барғанғача. Сен данныйларын алып келші, Бишкектен көргөзөлү, жардам беріп көрөлү, аракет кылып, болбосо башка жакка жөнөтөбүз. Мақұл, ошондойңуз. Сүйлөшүңүз телефонду алып алабыз. Мен Офуршоева Сонумбү, Оштон келдим. Кече Кара Сууга барбам, жете албай калдым. Менин проблем өзүмкү. Мен мына жерде Памир трактиде ол Памирлердин али жери сатылып кеткенде, мына жерде Назарбек уулу Самарбек деген жерди чечим чыгарып неметип алган. 10 адамга бөлүп саткан ошону. 2006, 2009, 2010-дорго чейин. 2010-да биз алып кен план жок экен, унда бизге кызыл китеп кылып бербесең болбойт дегенен алар кызыл китеп кылып чыгарып, биз аларды оформлять этип, 10 адамга 10 сотик жер сатып алган элем. Мынан ошо Назарбек уулу Самарбектин жеринен. Ошону 10 жылда үйдү салып бүттүм. Салып бүтүп эми кирейин деп атканда, бул кайра 2019-жылы бул кайра дагы баягы пожарный кирген жерди дагы эметип туруп, кайра башка геймплан кылып туруп, не номери, не эч баласы жок кылып туруп, 4 сотикти буягынан ошондо эле менин 1 сотигим алган, 885 кылып туруп, менин кызыл китебиме жазып берген. Мен ошо менен үйдү салып, бардык кызыл китептерим полный бар, дары проектилерден бери. Ошону бузуп, кече 2019-дан жана башканы кирип туруп, сатып туруп, ошону сен кирип кеттиң деп туруп, алдап туруп мени 3 сотик жеримди госуистер менен архитектуралар сатып берди. Потому что 6 метр ашып кетти деп, 6 метр эмес, мен даже 1 метр ашпаптырмын. 8 сотик 13-тө жашаптырмын. Булар биринчи сот кылганда ошо карантин убагында биринчиден 15-ине чейин карантин болгон. Ошо Түшүнүктүү. Район жетекчиси Аким. Бул сиздин ишиңизде, сиздин деңгээлде чечиле турган иш экен. Ош шаарынан келдим дедиңиз, Сиз жазып алып туруп тиги Жанар мырзага берип койгула, пусть кабыл алсын, кабыл алып териштирип туруп, анан адилеттүүлүктү ордуна койсун, түшүндүк, калыстык кылып карап, адилеттүү чечим чыгарып берсин. Түшүнүктүү болду. Жанар мырзага барасыз, мэрге барасыз, мэрдин кабыл алуусунда болосуз. Барсам бизге документ келген эмес, немеге барды? Мына 2 айдан бери сот токтоп турат. Сиз неме кылыңыз? Кара Суунун да кимин чакырыңыз, Жанар мырзаны да чакырыңыз, бу ишини да кабыл алып, үчөөңөр отуруп алып чечесиңер. Мына губернаторго келесиңер, чогултат. Жанарды Кара Суунун акимин баш кылып чогултат. Сиз да катышасыз анда. Мен чогулуштуп райондор кетери менен чакырасыңар, үчөөнү тең чакырып туруп, анан кийин где-то 16-сында чакырып неме кылалы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Мурдаш айылында номер 34-чү Амачебеков атындагы орто мектеби 2002-жылы 375 орунга ылайыкташтырылып, 1 кабаттуу болуп бүтүрүлгөн.
Азыркы учурда 561 окуучу билим алат. 47 мугалим эмгектенет. Мектептин вентиляциялык аба өткөрүү жагы жок. Класстык бөлмөлөрдүн полдору чириген, эшиктери. Кайсы айыл дедиңиз? Айыл. Мурдаш айылы. Мурдаш. Ескирген. Имарат ным тартып суук болуп турат. Жылуу системасы начар болгондуктан мектеп ичинде жылуу температуралык режим сакталбайт. Ашканасы тар. Мектептен узак жайгашкандыктан башталгыч класстын окуучулар үчүн ыңгайсыз. Ошондуктан мектептин сыртын жылуулап капиталдык ремонттон өткөрүп кошумча корпус менен ашкана курууга жардам берүүңүздөрдү жалпы айлелүү суранабыз. Курулуш министри, быйылкы да барбы, быйылкы жылкыда же жокпу Мурдаштагы мектеп? Быйылкыда жок, азыркы учурда Алай району боюнча 21 объектинин курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Эмдиги жылкыга карасак болот. Эмдиги жылкыга немеге киргизгиле? Бюджетке. Жарайт. Эмдиги жылкыга бюджетке киргизгиле. Мектептер боюнча мен тапшырма бердим өкмөткө. 60-70 жылдары салынып, баягы аварийный акыбалда турган мектептердин бардыгын 28 жылдын сентябрына чейин бүтүрөсүңөр деп. Жалпы республика боюнча быйыл эмдиги жылы аркы жылы 28 жылы сентябрда эски мектеп деген проблема болбойт. Ну, крайним случае 30 жылга чейин эски мектептер калбайт. Бизде билесиздер да бардыгы эле мектеп где-то 3000дей айылыбыз болсо республика боюнча баарында эле эски. 80-чи, 60-чи, 70-чи жылдары курулгандар. Ошолордун бардыгын мына акыркы 5 жылда алмаштырып келатабыз бүт баарын жаңылап. Дагы бир 3-4 жылдын ичинде жаңылап бүтөбүз. Бир да айылда эски мектеп калбайт. Айтылуу Алай элине аткалардын мекенине келгениңизге куш келипсиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына 35 жылдан бери эгемендүүлүк болгондон бери бир дагы президент келип сизге окшоп бир жеке элдердин пикирин угуп көйгөйлөрүн уккан эмес. Сизге Алла Таалам разы болсун, сизди Алла колдосун, ошондой эле кыргыз элиңиз колдосун. Менин сизге болгон кайрылуум мына Алай элинин атынан өтүнүч бар. Менин өтүнүчүм легендарлуу парламенттин депутаты Орто Азия боюнча неме өлкөлөрдү биринчи болуп инициатор болгон, ушу эгемендүүлүктү алганга чоң салымын кошкон легендарлуу парламенттин депутаты Бейиш Аматов боюнча ушу элдердин өтүнүчү бар. Ушул кишинин эмеси эске алынбай, эч жерге коюлбай, ушуга эч нерсе берилбей атат. Ушуга сиздин жеке көзөмөлүңүз керек. Бул кишини өзүңүз билесиз, кандай экенин сиздин ана немеңизде турат. Мен мурунку акимге кайрылган элем. Кайрылсам ал ошол өтүп кеткенде немеге митингге барып, элдердин айткан ал киши жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүн көрүп, угуп, бул кишиге биз сөзсүз бир неме жердин атын же бир наамын беришибиз керек экен деди эле. Бул Чыңгыз Бапаевич кара сууга которулуп кетип, бул маселе ошо боюнча калып калды. Мен сизден ушу Алай элинин атынан суранып, өтүнүч каттын негизинде суранып, ушул кишиге бир мамлекеттик наам, анан болбосо ушул неме бир жерден ушу кишинин атынан атын коюп берип жагыңызды суранып кетемин. Бул эми киши тарыхта калган, алдын ала бардыгын билип сүйлөп, Олиядай адам эле өз. Сиздин кимиңиз болот? Дагы ушу бир тууган агаңыз, бир тууган агам. Парламентте дагы ушу армия керек дегенде билесиз өзүңүз, бардыгы күлүшкөн. Бул киши Олиядай киши эле. Ушуга бир мамлекеттик наам, анан же болбосо мамлекеттик наам деле бир жерге атын коюп берип жагы. Макул, караштырып көрөбүз. Макул, караштырабыз. Мен баягы курултайга барып көтөрдүм эле. Июнь өлкөсүндө 2010 жылы балам дайысыз жоголгон деп соцфонд боюнча көтөрдүм эле. Сизге курултайга барам дегенде соцфонд барып, күйөөмө 1000 сом, мага 1000 сом кошуп, бир жылдык 12 000 сомдон төлөп берди дагы ого чейин теле карабай койгон. Кече губернаторго рахмат, губернаторго кирип арыздансам, Бактияр Алиевге чейин чыгса бир козголуп койбоду. Ак кар көк музда иштеп күйөөм 20 жыл 6700 сорго пенсия алат.
Мен болсо медик болуп иштеп 11 зорго мына баланын айынан орукчан болуп калдык. Давлениям көтөрүлүп, аз сиз келгичең да отуруп дәрі ичип отурдук. Ушу соцфондду аябай контролуңузга алсаңыз, бизге окшогон энелер ыйлабасын, ошо сиздин карооңузга алып берсеңиз ушуну. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Макул, кароoma. Рахмат. Менин атым Көчкөнбаева Света, Курманжан айыл өкмөтүнөн келдим. Менин көйгөйүм, мене бала көйгөйү. Менин балам бир урушка катышып эле жок жерден эле камалып кетти. Ошону бир жакшына карап берсеңиз деп келдим эле атай ушу көйгөйүм менен. Баламы бир сотуна катышып аттым. Бир дагы бир балам ыйлап ошо жерде айтып атты, мен кайра күйөөмүн тагасынын баласы болот эле. Мен тагыма неге колум тиет, мен колум тиген да эмес десе болбой эле. Бир доказательствосы жок эле менин балам 10 жылга камалып кетти. 3 баласы менен аялы шаарда жашайт эме. Не болушту эле? Мушташтуу эле, киши өлдүбү же? Мушташ болуп кетти. Ана бирок ол бала ошо жерде өлгөн эмес, үйүнө барып өлгөн. Белгисиз не болуп өлгөнүн. Анан эле келип эле жанында бир досу коргоп мушташканда ошо досу жыгылса ошону көтөрүп, ошентип жүрүп эле менин балам жок жерден эле камалып азыр жатат ушу Жалал-Абадта 10-чу эмеде. Ички иштер министрлиги барбы бул боюнча силерде маалымат айтып? Анан айтып бергилечи. Аялын дагы ата-энеси ошо балам камалгандан кийин 1 айдан кийин ата-энеси өтүп кетти, келиним. Апасы да атасы да жол кырсыгынан. Ошентип эми келиним дагы орукчан болуп иштей албай отурат. 3 баласын менен батирде жашайт. Садыр Нуралович, рұқсат берсеңіз азыр мол жайын тақтайыншы, қайсы жерім екенін барын, маалыматтарым барын. Жай жүріңіз берген тақпашал. 1 минутта сұралайын да маалыматтарыңыздан. Мен Суранбаева Орозбебе Талдысу айылынан келдім, Памиралай айыл аймағынан. Біздің көйгөйүбүз, бұл элдин көйгөйү. Біздің айылыбыз деңизден келинен 3100 метр бийиктикте жайгашкан. Жалпы эле айыл аймагындагы 5 айыл 3100 метр бийиктикте жайгашкан. Биздин бара турган жолубуз эң биринчи ушул Бош Эркаштан Уна жолунун 168 километринде турат. Талдык ашуусу. Ошол Талдык ашуусу жана Катта Талдык ашуусу 2 ашуудан өтөбүз. Кышта кышыбыз узак 6-7 айга созулат. Ошол жолдон дайыма Кытайдын камаздары эң көп өтөт. Айыл элдери да Такай Чоңалай элинин 35 000 калкы бар Чоңалай эли да ошол жолдон өтөт. Анан ошо жолубуз кышында аябай кыйынчылыкка батабыз. Эл көп кырсыкка кабылат. Ошол себептен ошол Талдык ашуусуна тоннел ачып берүү жагын сунуштайбыз. Кыскача эле айтып койбойт белеңиз. Экинчи маселе. Бул маселе каралып атат. Талдыкка 7-8 километр болот экен. Муну келечекте туннел курабыз. Туннел ачабыз. Экинчи маселе биздин ошо Памиралай аймагыбызда 5 айыл турат. 5 айылдын элинин көпчүлүгү жеке жер тилкесин алуу үчүн көп арыздарды берип келатышат. 600-700ге чейин жакын жарандардын арызы бар. Ошол жарандарга жерди бериш үчүн биздин жерибиз суат жери болуп калган. Ошол суат жерин трансформациядан өткөрүп, кайрак же жайыт жерге өткөрүп бере жагын сурайбыз. Неге тиги сугат жерди кайрак жерге өткөзөбүз? Берчи микрофонду. Анткени жер тилкесин алып үй салганга жарандарга сугат жер ыңгайсыз. Сугат жерди бере алышпайт. Ошол себептен же кайрак. Ал жер өзү сугат жерби? Өзү сугат жер. Ошону же кайракка же жайыт жерге айландыруу. Жок, сугат жерлерди биз колдон келишинче экономдошубуз керек. Мен азыр эле айттым го. Сугат жерлерди экономдошубуз керек жерди биз. Кийин бара мына мисалы Кытайга барып жүргөндөр көрүп жүрсөңөр керек. Шанхайдан Пекинге учсаңар, тоонун үстү менен, тоо аякта да ушу биздики сыяктуу тоонун үстүндө. Тоонун үстүлөрүн кыркып салып туруп, ошол жерлерге чай айдап атат, буудай айдап атат, башканы айдап атат. Бир турба менен сууну чыгарат төбөсүнө. Бочкага сууну толтурат. Анан кийин жана капельный орошение деп коебузго, тамчылатып сугаруу менен мына тоолордун төбөсүн кырка баштады жер айдаш үчүн. Тоонун боорлоруна чайларды айдап алып туруп, эгип алып ушинтип атат. Кийин биз да ушинтип калабыз. Ошон үчүн колдон келишинче сугат жерлерибизди сактайлы. Мен акимдерге, айыл өкмөттөргө бардыгын айтып атам. Сугат жерлерди сактагыла деп.
жер бирдеме салып ийбегиле, үй салганга бербегиле, имарат куруп ийбегиле деп ошондой кылып атабыз да. А шаардын тегереги болсо анда болот эле. Айыл жерлерде, сугат жерлерге колдон келишинче тийбегиле.